Жетимдер үйүндө чоңойгон кыз кийин бир карт бөрүнүн колуна түшүп, ал бечара кызды каалагандай калчап, кийин соңунда Москвадан жай тапкан башка бир бай кыргызга соодалап жиберет. Бай кыргыз да жетимдер үйүндө жетилген болот. Бирок кадимки турмуштан далай тепки жеп, ата-эне мээримин көрбөгөн жигиттин жеке көз карашы калыптанып, соңунда байлык топтоп колуна тийген ажайып сулуу кызды өз кызыкчылыгына пайдаланып, жагымсыз иштерге баш оту менен киргизет. Анда эмесе окуя кандай болгонун чыгармадан билели. Шаардын батыш тарабында жайгашкан Кытай ресторанында эл аз эле. Бизден 10 кадамдай алыс жерде жаш кыз жигит бири-бирине сөздөрү түгөнбөй, кызыктуу бир нерсени талкуулап олтурушту. Ресторандын ичинде күйүп турган кызыл лампочкалар мага романтикалуу маанай тартуулагандын ордуна жүрөктү кысып көңүлүмө бүлүк салып жатты. Балким мага эле ошондой болуп жатса керек деп ичимден ойлоп алдым. Себеби менин көңүлүм жакынкы күндөрдөн бери болбогон эле нерселерге тутулуп жаткан эле. Официант жаңы эле тегерек столго койгон курулган банандан алып ойлуу оозума салдым. Ленора, мен сага сүйлөп жатам. Угуп жатасыңбы? Менден көзүн албай карап отурган болоттун үнүнөн денем титирей түштү. Анын көздөрүнө тике карадым. Ал көкүрөк чөнтөгүнөн жаңы кычыраган $100 алып тегерек столго койду. Колундагы тамекисин толук тартып бүтүп, күлүн баскылап өчүрдү. Устолдун четинде турган аппак ның сүлгүгө колун арчып, устолду тегерете мен тарапка жылдырып, акчаны менин тушума алып келди. Бүгүн бир кечеге барабыз, үстүңө жакшыраак көйнөк ал. Сени сыртта акбар күтүп турат, кете берсең болот. Болот мага кыскача сүйлөп туруп, колундагы саатына карап койду. Мен стакандагы ширеден бир урттап алдым да акчаны сумкама салып сыртты көздөй бет алдым. Сыртта мени кара жиптин жанында шопур жигит күтүп туруптур. Мен жетелекте эле эшикти ачып турду. Экөөбүз бир саамга тиктеше калдык. Бирок бири-бирибизге ашыкча сүйлөгөндөн корккондуктан үн чыгышкан жокпуз. Мен машинага олтурарым менен мотордун гүрүлдөгөн үнү угулуп, машина ордунан жылып, бир заматта эле күүлөнүп жөнөдү. Мен колумдагы сумканы жаныма коюп, шиш такалуу туфлини чечип, бутумду эс алдыра сунуп алдым. Мен жашаган квартира анча алыс эмес болгондуктан бат эле жетип келдик. Акбар мага бир нерсе деп сүйлөгүсү келип, көзгүдөн карады. Мен отургучтун түбүндө катып койгон такасы жок бут кийимимди кийип, колума сумка менен туфлини кармап, машинадан түшүп, подъездди көздөй жөнөдүм. Сыртта жай болгондуктан күндүн аптабы айлананы куйкалап жатты. Үйгө кирип эле кондиционерди жандырып, көзгүгө жакындадым. Өзүмдү өзүм бир топко карап турдум. Денеме чапталып турган кара түстөгү көйнөктүн арткы сыдырмасын түшүрдүм. Жибектен тигилген сыйдан көйнөк сыйгаланган бойдон жерге түштү. Денемдин көгаласын көрүп, өзүмдү өзүм аяп кеттим. Мурунку күнү түндө оң жак желкемден кесилген лезванын орду бир аз катыганы менен каттуураак кармасаң канап көчүдөй болуп көрүндү. Көзгүнүн алдындагы сурмадан мажды алып, денемдин жаракат алган жерлерине сүйкөп чыктым. Лезвия менен майда тилинген жерлер ачышып жатты. Ич кийимчен бөлмөнү бир кыдырып алдым да, оорусу бир аз басылганда үстүмө жука халатымды кийип, керебетке жата кеттим. Чынын айтсам, мындай аягы белгисиз жашоодон аябай тажадым. Бирок башка жол жок, балким бардыр. Бирок ал нерселер жөнүндө ойлоно элекмин. Шыпты тиктеген бойдон узакка ойлонуп жаттым. Оюма көп нерселер келди. Сиздерге анда окуянын башынан баяндап берейин. Менин балалыгым балдар үйүндө өттү. Жаш кезимде мен деле көп балдар сыяктуу ата-энемди көп жолу күткөнмүн. Биз баарыбыз терезенин астына тизилип, көчөнү сумсая карачубуз. Арабызда кээ бир балдарды бакма ата-энеси алып кетсе, суктанат элек.
Андай учурда кээ бир тарбиячылар силер жамансыңар, эч кимге керегиңер жок деп шагыбызды андан бетер сындырар эле. Азыр ал күндөрдүн баарын эстесем, денем ийне сайгандай ачышат. Балалыкка көп кайрылбай эле коеюн. Балдар үйүнөн 19-дан 20 жашка караганда кеттим. Мектепти аяктагандан кийин 2 жылдан ашуун балдар үйүнүн ашканасында ашпозчу эжеге жардамчы болуп иштеп жүрдүм. Бир күн келип ал жерде башка кала албасымды сездим. Эркен жашоону кааладым. Бизге тамак аш ташып жүргөн Дамир аттуу менден 2 жаш улуу жигит менен сүйлөшүп, ошол менен чогуу жашоого бел байлап чыгып кеттим. Эжейлер калышымды суранып жалбарышты, бирок мени эч кимиси кармап кала алышпайт болчу. Дамир экөөбүз 1 жыл эле чогуу жашадык. Ал дагы шаарга иштегени келген болчу. Менин ким экенимди билгенден кийин аны ата-энеси койбоду. Биздин ажырашуубуз менин боюмдан алдыруу менен аяктады. Балдар үйүндө өскөндөргө сырткы дүйнөгө аралашып, жашап кетиш өтө кыйын экен. Кичине кезден бери бир чөрөдө жетилгендиктен мен башка адамдарды жакшы билбейт элем. Жашоомдо ар кыл адамдарга жолуктум. Менин жолумда жолуккан ар бир адам артынан жүрөгүмө тоголок музду ыргытып кете беришти. Аялы да, эркеги дагы. Мен өзүмдү коргоону үйрөндүм, бирок баары бир артыңда колдоочуң, коргоочуң жок болсо, сенин кыйындыгың бир тыйын экен. Андан дагы бул жерде акча чоң ролду ойнойт экен. Ал эми менде болсо акча жок. Дамир экөөбүз жашаган батирдин 1 айлык акчасын төлөп, аны мага калтырды да өзү ата-энесин ээрчип айылга кетти. Мен болсо кичинемден кандай жалгыз болсом, ошол боюнча эле кала бердим. Ага капа деле болбодум. Мени төрөгөн энем таштап кеткенден кийин кимге керегим бар эле? Башкалар мени өмүр бою алаканына салып өтүшөт деп үмүт кылбаймын. Бир жума эч кайда чыкканым жок. Ашканага чыгып, калдырата бир нерсе кылмыш болуп, курсагымды тогузарым менен сырткы дүйнөдөн такыр кабар албадым. Терезени калың парда менен жаап, тынчтык квартирада өз ойлорум менен алышып жата бердим. Ушул өткөн бир жума мен үчүн 1 айга тете болду. Элдин баары кол телефонго жетишип калган менен менде жок болчу. Болсо деле мени ким издеп, абалымды ким сурайт эле? 7-күн дегенде жегидей эч нерсе калбады. Түшкө чейин төшөгүмдө жаттым. Адам баарына чыдаган менен ачкачылыкка чыдай албайт экенсиң. Ордумдан туруп, кийинип, сумкамды ачып, акчамды эсептедим. 100 сомдук кагаз акча жана майда чүйдө тыйындар калыптыр. Бул акча түгөнсө жашоом бүтүп калчудай кабатырлана түштүм. Сырткы эшикти жаап, тепкичтен түшүп, көчөнү көздөй бет алдым. Сыртта ноябрдын ызгаар шамалы бетиме уруп турду. Үстүмдөгү 2 пальтону кымтылап, мойну башымды жапкандай болдум. Боюм, буту колум узун болгондуктан кайсы бир эжейдин кызынын пальтосу мага тар эле. Андан да 3 жылдан бери кийип, жылуулугу да кете баштаган болчу. Балким мага чейин да кыйла кийилген чыгар. Мен дүкөнгө киргенде эч ким жок экен. Бери бурчта кагазга каптан шекер салып жаткан жаш кыз мени көрүп жылмая басып келди. 2 нан алып, майда тыйындарымды эсептеп бердим. Менден кийин артымда турган адамды байкабай калыптырмын. Бери бурулганда көздөрүбүз чагыла түштү. Жашы 45тер чамасында өтө чыкыя кийинген узун бойлуу, чымыр денелүү киши экен. Мени кызга карап койду, унчукпадым. Дүкөндөн чыгып, чоң жолду бойлоп үйгө баратсам, жаныма чет элдик кара машина келип токтоду. Чоң кыз, олтур, жеткизип коем. Дүкөндө көргөн киши сылык сүйлөдү. Рахмат, бирок мен жетип эле калдым. Мен суукка көгөрө түшкөн колумду чөнтөгүмө катып, тартына жооп узаттым. Кайсы үйдө турасың? Мен жолдун берки бетиндеги 5 кабат үйдү көрсөттүм. Мына бул номерге звонок кыла аласыңбы? Ал ак кагазга арыдан бери сандарды чиймелеп мага сунду. Кечиресиз, телефонум жок эле.
Мен мындай кишини биринчи жолу көрүп жаткандыктан ага кандай сүйлөштү да билбейт элем. Албетте, балдар үйүндө жашаганда мындай жакшы кийинген, кымбат баалуу машина минген кишилер келчү. Бирок алар бизге көңүл да бурчу эмес. Ал эми бул киши менен жакындан таанышуу мага да кызык болуп турду. Отур машинага, кеңир сүйлөшөлү. Менимче ал киши менин ички оюмдун баарын окуп койду окшойт. Ишенимдүү сүйлөп эшикти ачты. Отурдум. Ким менен жашайсың? Жалгыз. Анда сенин үйүңө кирип сүйлөшсөк болот экен да. Болот. Балдар үйүндө чоңойгондор тартынуу эмне экенин билишпейт. Ошону билесиздерби? Мен чоочун кишинин суроолоруна тартынбай так жооп берип жаттым. Ал киши машинаны артка айдап дүкөндүн тушуна токтоду. Үн сөзсүз эле машинадан түшүп дүкөнгө кирип кетти. Арадан 10 мүнөттөй өткөндөн кийин 2 сумка толтура бир нерселерди алып, машинанын арткы орундугуна жайлаштырды. Үйгө кирдик. Бир бөлмөлүү үйдү да эптеп иреттеп отурбаганыма уялып кеттим. Арактын артынан кууп ичет окшойсуң, арактын артынан кууп ичет окшойсуң, Ал киши неге мындай суроо бергенине түшүнбөй калдым. Жок, мен ичпейм. Амнеге? Ага жалт карадым. Ичкен адамдар гана үйдү ушундай иретсиз кармашат да. Андан да жалгыз жашайт экенсиң. Ал киши унчукпастан коридорго чыгып, үйдү бир сыйра көрүп келди. Мен арыдан бери кир төшөктү жаап, жашырып, жерде жаткан ич кийимдеримди жыйнай салдым. Ашканага эле отуралы. Ал менин жүзүмдү сынай карады. Мен унчукпастан анын жанынан өтүп ашканага бет алдым. Кирсем терезени чоң кылып ачып коюптур. 4-5 күндөн бери жуулбай турган жоосуз идиштерди. Тамактын калдыктарынын жыты ага жакпаган го, сыяга. Столдун үстүн тазалап алып келген нерселерди жайната койдум. Экөөлөп бат эле чакан дасторкон даярдап, бетме бет тиктеше отуруп калдык. Ичесиңби? Ал колундагы бөтөлкөнү көрсөттү. Менин жообумду күтпөстөн эле кызыл винодон пиалага жарымдатып куйду. Көптөн бери жарытылуу тамак жебегенге ачырканып калган элем. Андан тартынбастан кесилген колбасадан нандын ичине ороп жеп жаттым. Ал колундагы апельсин ширесинен ууртап, сырдан бир кесим жеген эле болбосо, мени ойлоо карап отурду. Атенең кайда? Мен какап кеттим. Ар дайымкыдай эле өзүмдүн жашоо таржымалымды атенем таштап кеткенин, балдар үйүндө чоңойгонумду бул кишиге дагы айтышым керек эле. Пиаладагы винону баарын көтөрүп ичтим. Дамир менен 1-2 жолу ичкеним болбосо, ичимдикке анча жакын эмес элем. Ичим жылып, өзүмдү бош сезип калдым. Баарын айтып бердим. Ал тамекисин түтөтүп, ойлоо угуп отурду. Мени аягандай карадыбы? Билбейм, баштан аяк көпкө карады. Бүгүн кеч болуп калды. Мен сага эртең менен 9дарга келемин. Даяр болуптур, бир жерге барабыз. Ал бир аз олтургандан кийин мени менен коштошуп чыгып кетти. Мен терезеден анын машинасы чоң жолго бурулганга чейин карап турдум. Ошол түнү бир окумга чейин үйдү тазалап, иретке келтирдим. Өзүм да жуунуп таранып, көйнөктөрүмдүн ичинен бир аз жакшырагын үтүктөп койдум. Жашоомдо чоң өзгөрүш болорун сезип, жүрөгүм элеп-желеп боло алып учуп, түн жарымдан өткөндөн уйкуга кеттим. Эртеси ал болжогон убакта келди. Анын машинасынын арткы орундугуна отурдум. Үн сөз жок, унчукпай бараттым. Мен Болот Айдарович деп кайрыл. Мен Ленора. Атенеңдин бирөөсү татар болгонбу? Билбейм. Эмнеге? Ысымың татарча экен. Өзүң да биздин кыздарга анча окшобойсуң. Ак жүздүү, ак сөөктөрдөйсүң. Рахмат. Мен унчукпастан терезеге суз карадым. Чынын айтсам, эркектердин баары эле сулуу кызды көргөндө ага жакшы сөз айтып, жакынdoonун аракетин кылат экен. Биз дүкөнгө келдик. Болот мени бир кызга жолуктуруп, өзү сыртка чыгып кетти. Жанагы кыз экөөбүз 2 сааттай дүкөн айланып, мага кийим тандадык. Колумдагы 2 чоң сумка толуп калганда ал келди. Кийимдеримдин акчасын ал төлөп, менин колумдагы сумкаларды алып, сыртка чыктык.
Жолдун берки бетиндеги чакан кафеге кирип тамактанып отурдук. Мен Болотту карайм, андан сөз чыкпайт. Үн чукпастан алдындагы тамактан алып олтура бердим. Мен ичимден ар кыл ойлорду ойлоп, тамакка анча табитим тартпады. Сен таң калып жатсаң керек, мен сага жардам беремин. Сен менин аялым болосуң. Менин айтканымдай болсоң эле, мен сенден эч нерсемди аябаймын. Уктуңбу? Болот менин жүзүмдөн назик сылап, эгимди колу менен көтөрө сүйлөдү. Мен жер тиктеп тим болдум. Чынында, ошол тапта мен үчүн баары бир болчу. Жашоого болгон кызыгуу, көздөгөн максат жок эле. Ошентип, анын карамагына өтүп жашап калдым. Шаардын борборунда жайгашкан 4 кабат жаңы курулган үйдөн 1 бөлмөлүү квартира алып, мени ошол жерге жайлаштырды. Ошол үйдүн 1 кабатындагы дүкөндөн уюлдук аппараттар сатылуучу дүкөн ачып берди. Жашоо өз ногунда өтүп жатты. Менимче Болоттун башка аялы деле болсо керек. Ал жөнүндө мага ооз ачпайт. Бир жумада 2 күн менин жанымда болот. Болот 38 жашта. Бир караганда эле өтө келишкен, жагымдуу көрүнөт. Кара тору, узун бойлуу, оор басырыктуу, акылдуу, көп сүйлөбөйт. Мүнөзү каттуу, аял кишини анча эле үзүлө түшүп эркелетпейт. Бирок аябай камкор. Бардык тараптан камсыздап көңүл буруп турат. Кытайдын AliExpress компаниясынан Кыргызстанга электро товарларын, кол телефон, компьютерлерди дүң баада алып биздеги дүкөндөргө таратат. Сырттан караганда жашоом жетиштүү, эл суктанарлык эле өтүп жаткан. Менин жашоомдун кескин өзгөрүүсү 24-кө толгонумдан кийин кыш айларында башталды. Болот экөөбүз таанышканыбызга 3 жыл болуп калган эле. Мени менен таанышкан убакта анын жөнөкөй Мерседеси болсо, кийинчерээк кара түстөгү көлөмдүү Lexus'ту алды. Анын жашоосу жакшырып, иши алдына жылып баштаганына мен деле кубанып жүрдүм. Боюмда болбоду. Болот ошол кезге чейин бала жөнүндө бир да ооз ачкан жок. Иштеген ишим, жашаган үйүм болгону менен жашоодон ырахат алып, бир нерсеге алаксый албай, жалгызсырап кыйналып жүрдүм. Болот ноябрдын аягында бир келген бойдон жаңы жыл бүтсө да келбеди. Колунда иштеген бала товар алып келгенде анын башка өлкөгө эс алганы кеткенин айтты. Башында жаштыкка салдымбы, көп нерселер жөнүндө ойлонбой, бейкапар жашап жүрө берет элем. Жакындан бери оюма ар нерселер келип, жашоомду өзгөрткүм келди. Болотко шарт коюуну ойлодум. Өмүр бою аны күтүп жашагым келбеди. Банкта топтогон бир аз акчам бар эле, ошону алып, Болот келсе, аны менен коштошуп, чет өлкөгө кетип калууну ойлодум. Январь айынын 17-си ал келди. Бир аз жүзү түнөрүп, бир нерсеге ачуусу келип тургандай көрүндү. Ар дайымкыдай эле төшөккө тартты. Керебеттин үстүндө мени чечиндирип, кумарлануу менен өөп жатканда, мен өзүмдү ала качып отура калдым. Мен ага бир аз аялдык таарынычымды гана көрсөтүп коем деп ойлогом. Эмне болду жаным? Бир нерсе жакпай калдыбы? Сиз мага каалаганда келип, буюмдай пайдаланып кетесиз. Мен мындай жашоого чыдай албай калдым. Мен кетем. Мен күтүүсүздөн ыйлап жибердим. Болот эмне дешин билбей, бир салымга мени жалдырай карап калды. Анын өңү бир заматта өзгөрүп кетти. Кетем дейсиңби? Жашыраак бирөөнү таптыңбы? Я, таптыңбы деп жатам. Кечирим сураганча анын колдорун кармап өпкүм келди, бирок жетишпей калдым. Болот күч менен мени жаак талаштыра бир чапты. Керебеттин кырына желкем менен кадала түштүм. Көзүмдөн от чыгып кетти. Демек кетесиң. Болот сени адам катарына кошуп, жетимчиликтин жетишпеген жашоосунан сууруп чыкты. Эми сен кетишиң керек. Жок жаным, биз мындай макулдашкан эмеспиз. Болот мени мыскылдап карады да оң колу менен чачтан сүйрөп, керебеттен ылдый түртүп салды. Күүлөнүп барып полго сулк жыгылдым. Мурдумдан кызыл канат. Болот артымдан келип, колдон тартып тургузуп, керебетке алып барып олтургузду. Кечирчи мени, менин кичинекейим. Сен эми акылдуу кыз болосуң, Мага сөз бересиңби? Ал мени эркелете сүйлөдү. Турчу ары.
Мен жаным ооруганына чыдабай бир колум менен мурдумду кармап, бир колум менен аны түртүп салдым. Бирок көп өтпөй эле анын күчтүү колдору бетиме тийди. Оозумдан кан атырыла чыкты. Азыр эле өлүп калчудай болуп жаным көзүмө көрүндү. Менимче көпчүлүк эле аялдар эркек киши урганда жан талаша жалдырап жиберсе керек. Мени кечирип коюңузчу, мен аны дагы бир соккусунан коркуп кечирим сурадым. Мен сени тирүү эч кайда кое бербеймин, ушуну унутпагын. Менден кетем деп артыңды караганда атып өлтүрөм. Сени эч ким издебейт. Болот ордунан туруп, шкафтын ичинде коюлган сейфин ачып, ичинен пистолет алып чыгып, мени бешенеме такады. Сенин өмүрүң бир эле ок, эстей жүргөн ошону. Пистолетти алып сейфке кайрадан салды да аны жаап койду. Мен мурдумдагы канды токтоткону ванна тарапка бастым. Болот артымдан чыкты да бетимди өзү жууду. Болду, жетишет, жүр бөлмөгө. Ал мени колдон сүйрөп ичкериге алып кирип, керебетке түртө салды. Аппак шейшептин бир чети кан боло түштү. Мурдумдун каны токтосун, шейшеп кан болду. Мен ага булганган жерди көрсөттүм. Кан болсо эмне болуптур? Мен да сенин каныңды көрөйүн. Баса кыздыгыңды ким алган? Балким ошол менен таанышып, кетем деп жатсаң керек. Болот мени кайрадан чачтан алып өзүнө тартты. Ылдыйлаганда мен болк эте түшкөндөй болду. Мурдумдан тынбай аккан кан ак шейшепке бир заматта эле тоголок боло жайыла түштү. Карасаң, Ленора, кандын түсү кандай жагымдуу, Жытын сезип жатасыңбы? Чыныгы жашоонун жыты, өлүмдүн жыты. Адамга бир башкача күч берет. Болот шейшептеги канды колуна сүртүп алып, мурдуна алып барып жыттап жатты. Тилин тийгизип көрдү эле мен кусуп жиберейин деп өзүмдү зорго кармап калдым. Болоттун көздөрү башкача жанып, азыр эле мени тирүүлөй жеп сала турган адам. Азыр эле мени тирүүлөй жеп сала турган адам жегиштей кумардуу карады. Келчи жаным, сени каалап жатам. Ал жырткычтай мени баса жагылды. Менин бети башым канга боелгонунда да карабай өз ишин бүтүрүп жуунганы кирип кетти. Мен жаздыкты бийик көтөрүп, башымды ылдыйлатып жата бердим. Жуунуп чыккан Болот столго 5000 сомду коюп, мени менен коштошпостон чыгып кетти. Ошол күндөн кийин мен иштебей үйдө отуруп калдым. Жашоонун кызыгы кетти. Болот бир жумада 2 жолу келет, бирок мага тозоктун бардык азаттарын көрсөтүп кетет. Сен жакшы кыз болсоң, мен бүт дүйнөнү бүт алдыңа таштайм. Бир күнү Болот экөөбүз ашканада чай ичип отурганда сөз баштады. Билбейм, күчүм канчага жетет. Мен ойлуу жер тиктедим. Сен күчтүүсүң. Ал менин самайымдан сылап койду. Билесиңби? Мен көп аялдарды көрдүм. Кайсы өлкөгө барсам да, менмин деген сулуулар меники болду. Бирок жөнөкөй, төшөк кумары кызыксыз боло баштады. Рахмат сага. Сен менен жашоом мурдагыдан да кызыктуу. Азыр сенден бөлөк эч кимди каалабайм, ишенесиңби? Мен унчукпадым. Менин делебемди сенин каның гана козгой алат. Жаның ооруганына чыдабай жалдыраган көздөрүңдү көрсөм, дене боюм балкып, өзүмдү бул дүйнөнүн падышасындай сезем. Бул сөздөрдү уккандан кийин жашагым келбей калды. Өз жанымды өзүм кыйып, тынч ааламга кетким келди. Жүрчү жаным. Мен чыдабай баратам. Болот мени колдон кармап, уктоочу бөлмөгө сүйрөдү. Дене боюм калтырап, азыр эле ооруй баштады. Ал мени керебетке көмкөрүп жаткырып чечиндирди. Анын ысык элеби бүт денемди өбүп жатты. Желкемден баштап өбүп, сандарыма жеткенде делебем козголуп, денем балкый түштү. Болот андай учурду жакшы билгендиктен алдын ала даярдап койгон лезвиясы менен санымдын ортосунан ылдый карата 10 сантиметрдей кесип салды. Ачышканына чыдабай ыйлап жибердим. Жумшак эттен кан атырыла чыкты. Болот адатынча сөймөйүн кандын тамчысына малып, бүт денеме сүрөт тарта баштады. Денемдин жарымынан көбү канга боелгондо, лейкопластырдан кесилген жерге чаптап, кумарга батып жатты. Мен болсо көзүмдүн жашын көлдөтө ыйлап жата бердим. Мына ошондой күндөр тынымсыз улана берди. Мен эч кайда барып арыздана албайт элем. Эгер бирөөгө арызданчу болсоң, ошол күнү өлөсүң деп, ал мага дайыма эскерткендиктен мен баарына бой сунуп жашап калдым.
Менин оюмду бузуп эсиме келтирген нерсе бул үйдөгү телефондун ачуу шыңгыраган коңгуроосу болду. Ордумдан оорулушу туруп, күзгүнүн астындагы тумбанын бир четинде турган телефонду алып, бир аз турдум да угулар угулбас үн менен жооп бердим. Эмне болду сага? 2 сааттан бери коңгуроо кылып, кол телефонду алдыра албайм. Кайда жүрөсүң? Трубканын ары жагынан Болоттун үнү угулду. Кечир уктап калыптырмын. Мен окусурап жаткандай түр көрсөтүп, аны алдап койдум. Колумдагы саатка тигилсем 4төн өтүптүр. Көйнөк алдыңбы? Ооба. Мен эч кайда чыкпагандыктан ал кийле элек көйнөктөрүм да көп эле. Ошолордун бирин кийем деген ой менен Болотко алдым деп алдап койдум. Пландар өзгөрүлүп кетти. Шеф Новосибирск шаарына чакырып жатат. Таңкы 5те учабыз. Саат 2де такси менен аэропортко келе бергин. Чемоданга бардык кийимдерди салайынбы? Канча күн болобуз? Болот бир саамга ойлонуп калды. Эң жакшы көргөндөрүңдү сал. Өзүң карап көрөсүң да. Болоттун ары жагынан аял кишинин шыңкылдаган күлкүсү да ана болду. Мен ичимден кызганып кеттим аны. Жаныңда ким бар? Болуптур, Ленок. Мен жумуштамын. Саат 2де кеч калбай келгин. Болот шашыла коштошуп телефонду коюп койду. Мен колумдагы трубканы күч менен дубалга бир чаптым. Шкафтан чемоданымды алып чыгып, бир сыйра кир жерлерин арчып тазаладым. 1 жылдан бери чет өлкөгө чыга элек болчумун. Шкафта илинип турган кийимдердин баарын керебетке ыргытып, өзүмө жаккандарын иреттеп чемоданга салып койдум. Көңүлүм бир нерсени сезгенсип, кабатырланып турдум.